Кара Суу районуна караштуу номер 65-Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы. 3-класс, 2-чейрек үчүн. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулебаева Кандала Туктабаевна алып барат. Саламатсыңарбы балдар? Мугалими күндөй тийсе жаркырап, окуучулар гүл сыяктуу ачылат деп, баарыңарга жагымдуу маанай каалап, кезектеги кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүнкү сабакты мен кыргыз элинин улуу залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун адамга эң кыйыны бул күн сайын адам болуу деген сөзү менен баштагым келип турат. Ошондуктан балдар, силер дагы өзүңөрдөн улууларды угуп, кетирген каталарыңарды оңдоп, ар дайым адам болууга аракеттенгиле. Анда эмесе кезекти накыл сөздөргө беребиз. Акылдуу каталык кетирсе, өзүн жемелейт. Акылсыз ката кетирсе, досун жемелейт. Катасы бар жаман эмес, катасын көрө албаган жаман. Бул сөздөрдү мен бекеринен айтканым жок балдар. Өзүңөр билгендей эле биз өткөн сабакта силер менен жат жазуу жазганбыз. Ал эми бүгүн ошол жат жазууларда кетирилген каталардын үстүндө иштейбиз. Ар бир ишти баштоонун алдында алдыбызга максат коюшубуз керек. Ал эми максатка жетиш үчүн көптөгөн кыйынчылыктарды жеңип өтүш керек. Анда эмесе сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта силер жазуу жумуштарындагы кетирилген каталар менен таанышасыңар жана алардын кетирилиш себептерин билип аласыңар. Жазуу жумушундагы кетирилген каталарды жоюунун негизинде түрдүү тапшырмалар менен машыгасыңар. Кыргыз тилинде туура жазууга жана туура сүйлөөгө көнүгө бересиңер. Сабагыбыздын максаты түшүнүктүү болсо балдар, баарыңар жат жазууңарды ачып, жат жазууда кетирилген каталар менен таанышып алгыла. Бүгүнкү сабакта силерге 3 тапшырма берилет. Баарыңар дептериңерди ачып, 5-тин айынын 2-си каталар үстүндө иштөө деп жазып, дептериңерди тең 2-ге бөлгүлө. Дептериңердин сол жагына туура жазылган сөздөр, ал эми оң жагына ката жазылган сөздөр деп жазгыла. Биздин өткөн сабакта жазган жат жазуубузда көпчүлүк окуучулар жогорудагы сөздөрдөн ката кетирген. Балдар, мен бул жерге ошол ката сөздөрдү жана ошолордун туурасын аралаштырып жазып койдум. Биринчи тапшырмада силер кайсыл сөз туура жазылган болсо, туурасын дептериңердин сол жагына, ал эми ката сөздөрдү дептериңердин оң жагына бөлүп жазасыңар. Бул силерге биринчи тапшырма. Биринчи тапшырманы аткарып бүткөндөн кийин экинчи тапшырмага өтөсүңөр. Экинчи тапшырмада туура ташымалданган сөздү белгиле дептир. Балдар, мында А жана Б варианты берилген. Бир вариантында туура жообу бар, экинчи вариантында туура эмес жообу бар. Ал эми силер ушул тапшырманы көчүрүп жазасыңар. Бул тесттик тапшырма сыяктуу. Асы туура болсо, Асын туура деп белгилейсиңер. Бсы туура болсо, Бсы туура деп белгилейсиңер. Мына ушул экинчи тапшырма болот. Экинчи тапшырманы бүткөндөн кийин балдар 3-чү тапшырмага көңүл бурасыңар. 3-чү тапшырмада жылдызча түрүндө тапшырма берилген. Жылдызчанын ортосунда силерге жашоосунда деген сөз берилген. Мына ушул сөздө канча тамга, канча тыбыш, канча муун, канча үндүү, канча үнсүз бар экенин жазып чыгасыңар. Тапшырмаларды аткарып бүткөндөн кийин балдар WhatsApp аркылуу мага жөнөткөндү унутпагыла. Ал эми силердин аткарган тапшырмаларыңарды жогорудагы баалар күтүп турарын эсиңерден чыгарбагыла. Анда эмесе сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла. Мен силерден мыкты тапшырмаларды күтүп калам.